Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 28 июл 2024 жыл туғандар. Мен сіздерге барыңыздар эле билген Фуркат тарапта жайгашкан Баяз көчөсүнөн сатыла турган 2 кабаттуу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи жолу мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер бул Фуркат тараптагы Баяз көчөсүнүн кире беришинде турам. Бул жерге келиш үчүн сиздер Фуркаттын круговойнан тыйны көздөй бул жака 600-700 метр түз жүргөнүңүздөрдө сол тарапта Баяз көчөсү жайгашкан туғандар. Ушул Баяз көчөсүнө кирип 50 метр жүрсөңүздөр сол тарапта биринчи көчө жайгашкан. Ошол биринчи көчөнүн орто тарабында сатылуучу үйүбүз турат. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Фуркаттын круговойуна өтө жакын. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, ты тарапка карап бет аласыздар. Туғандар, мен жанагы айткан көчөгө кирип, бул жака 100 метр эле түз жүрүп келгениңиздерде, ушул көчөнүн сол тарабында 2 кабаттуу үй жайгашкан. Ушул үй срочно сатка чыкты туғандар. Азыр колдон келишинче маалымат берем. Баасы жана ээси номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Локациясы дагы өтө сонун, Фуркаттын центрине жакын эле жерде бул сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мына көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте. Сатыла турган үйдүн көчө тараптан көрүнүшү мына ушундай. Чек арасы ушул жерден башталат. Анан мына жактагы кошунасынын варатасына чейин болуп калат. Туғандар, жери 2 чек экен. 5 сотуктан 2, мындайча айтканда 10 сотук кызыл китеби бар. Бул жерде 2 чек болуп атат, ошону дагы эске алып коюңуздар. Кийин кеңири жерде Кудай буйрса жашап каласыздар. Условияларына келе турган болсок, туғандар, бул жерде таза суу бар, свет бар, столбаларында прожекторлор бар. Анан бул көчөгө интернет, Wi-Fi дагы келген экен. Мына туғандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Кийин албетте эле ээсине чалып, өзүңүздөр дагы келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Анан бул видеону дагы дос таныш тууган уктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Балким Фуркат тарапта жайгашкан сатылуучу жери кенен болгон үй издеп жүргөндүр. Суу бар, бул жерде свет бар. Анан бул үйдүн местный септиги дагы бар. Мына варатаны ачып киресиздер. Оңго бурулсаңыздар эле бул жакта сырткы тапчаны. Мына жерин караңыздар, өтө кеңири туғандар. 5 сотуктан 2 өтө сонун экен. Кийин каалагандай кылып кеңири жерде жашай бересиздер. Мына туғандар, бул жагы болсо отун канасы, бул жагы сосед болуп калат. Анан бул жагы болсо сырткы ажалканасы, сырткы душ. Анан мына жерде бак экен, көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген, азыркы учурда чоңоюп, мөмө берип калган учуру. Мына ушундай туғандар. Так. Анан мына жагын көргөзүп коюн. Бул жагы отун канасы, көрүп атасыздар. Үстү жабылган. Үй тууралуу маалымат берип баштайын туғандар. Бул жерде азыр 2 кабаттуу үй, жалпысынан 5 комната, 2 кабатты кошкондо, анан 2 холлу дагы бар. Экөөнү ошондо жалпысынан 7 комната болуп калат экен, 2 холлду дагы кошкондо. Узун турасы туғандар үйдүн. Азыр бул жактан телефондон карап айтып коюн. Негизинен жакшы качествода салынган үй. Көп эле болгон салынганына, адамдар бул жерде ээси өзү деле көптөн бери жашайт экен. Эми бул үй бош турат экен туғандар. Ошол себептен гана срочно деп сатка чыгып атат экен. Бул үйдүн узун турасы 13-10, жалпысынан 5 комната плюс 2 холлу бар. Анан мына жакта 2 бөлмөлүү времянкасы бар. Азыр кирип көргөзүп берем. Ал времянканын узун турасы болсо 10-11, бул болсо 13-10 туғандар. Мына ушундай. Фуркаттын центрине пешком барып келип турсаңыздар болот. Шаарга деле 5 минутада кеңири жетип каласыздар туғандар. Мына бул жагы болсо бир бөлмөсү. Караңыздар, жакшы экен. Эми бул летний кухня мындай айткандачы. Анан варатадан кирип эле мына жака бурулсаңыздар, бул дагы бир бош орундук. Мына караңыздар, бул жагын деле кийин бир склад кылып колдонсоңуздар болот. Бул жагын көргөзүп бердим, летний кухня. Үй туғандар, бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири экен. Салынганына көп эле болду. Өзүбүз деле ушул жерде жашап чоңойгонбуз. Азыркы учурда Казакстанда иштейбиз, ошол себептен бул үйүбүз бош турат. Анан бош турганына байланыштуу сатка кое атабыз деп ээси түшүндүрүп берди. Туғандар, эми сөзүнүн ачыгы ушундай. Мына. Так. Биринчи бөлмөсү. Бул жагы болсо холл болуп калат. Ремонтторун караңыздар, бирок действительно ремонттору жакшы экен.
Мага жаккан жери мына потлоктор сонун экен туугандар. Мына бир комнатасын деле көргөзүп бердим. Бул жагы под лестница, склад. Лампочкасы бар экен. Мына лестницага чыгып эле оңго бурулсаңыздар, бул ошондо 3-чү бөлмөсү болуп калат. Холдорду эсептебегенде туугандар. Мына дагы бул 2-чи холлу болуп калат. Бул болсо 4-чү бөлмөсү. Ремонттору негизинен жакшы, сонун. Мына туугандар, айнек терезелер пластик. Бүт бардыгы жакшы. Мына лестница менен чыгып келесиздер. Мына потлокторун караңыздар. Колдон келишинче сонун кылып жасаптыр. Мынакей достор, эми ушул 2 бөлмөлүү времянкасында сиздерге көрсөтүп берейин. Бул деле бышкан кирпич менен тургузулган даяр эле времянка. Келесиздер, жашайсыздар. Мына киргениңиздерде туугандар, бул жагында бир веранда деп коет. Сырткы тапчан деп айтканда, тапчан деле бар экен. Так, оңго бурулсаңыздар, мына стиралка, аристон, раковина бардыгы бар туугандар. Себеп дегенде сыртында септиги бар. Местный септик. Киргениңизде ал жагы кухня, печкасы бар экен. Тамагыңыздарды кылып, үйүңүздө жылсаңыздар болот. Оңго бурулсаңыздар, бул 1-чи бөлмөсү. Ремонту жакшы туугандар, келесиздер, жашайсыздар. Даяр эле времянка экен. Анан мына буюмтайымдарды көрүп атасыздар. Эми ал жагын ээсине келип сүйлөшөсүздөр өзү менен. Айнек терезелери бүт бардыгы пластик. Мындай жыртылган, сынып кеткен, тытылып кеткен жерлери жок. Эч ким жашабаса деле, бирок жакшы эле экен. Духовкасы деле ал жакта орнотулган туугандар. Анан ал жакта дагы бош орундуктары бар экен. Бул жанагы 2 бөлмөлүү даяр времянкасы. Бул жакта жанагы 2 кабаттуу үйү. Бул жагы болсо бак. Көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген. Ал жерде кран деле бар, суу тынбай чыгып турат. Бул жакта сыртка жатканасы жана летний душу жайгашкан туугандар. Анан ушундай. Эми баасын айтайын, баасы болсо $155,000 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо, келсе сүйлөшсө, биз дагы жакшы түшүрүп беребиз деп атат. Өзүңүздөр деле билесиздер, айткан басында сатпайт, балким $10,000 түшүрүп берет, балким $5,000 түшүрүп берет. Эми ал жагын ээсине келип өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Анан квартирага деле алмашуу жолдору бар экен. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Сонун жерде жайгашкан сатылуучу ушул үйдү колдон чарбаңыздар. Эң негизгиси 2 чек бул жерде. Анан суу деле, свет деле бар.